3 мүнөт убактыбыз бар экен. 7 мүнөт убактыбыз бар экен, сүйлөп коеюн, жооп берейин. Адам башын жерге тийгизүү эмнеге болбойт? Деги эле кыргыз төбөсүн эч кимге көрсөткөн эмес. Төбөсүндө анткени уюл бар, жана ок бар, ось бар. Анан чекесин жерге тийгизбейт. Себеби кыргыз көктүн ээси болуп атат. Мына жеренен бейишке айлантып коюп атсанан, ошондуктан чекесин жерге тийгизбейт дейт. Өлүмгө да тикесинен туруп берип атпайбы? Өлүмгө тикесинен туруп берип атат. Тиселебейчи? Тиселеп өлгүчө тикемен туруп өлгөн жакшы чындык үчүн деп. Сен өз касиетиңди жоготуп коюп атасың. Намаз окуганда эмне кылып атасың дегенде сен ушу жаратуучулугуңду, ааламдык сыпатыңды жоготуп коюп атасың. Анан жаңы доордо ал сураны доор эмес. Мына менин духум болгон үчүн аалам иштеп берип атат да, мен духум болгон үчүн ушунча өскөн үчүн анан энергия жайгашып атат. Эгер мен өспөсөм, ушунча нерсени ачпасам жайгашпайт эле алар. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн дух керек. Кадимки эле дух. Ошо чоң жиндилик дух. Ошон үчүн болбойт. Жаман түш көргөндө кандай ырым жасаш керек? Эч кандай ырым таасир бербейт. Жаман түш көрсөң, могу китепке карап жооруш керек. Мисалы бирөө өлүп калыптыр дейт, ошо жаман түш деп. Жок, ал аябай жакшы түш. Анткени өлүп жаралды. Жаңыча көз карашка өттү. Жаман түшүңүздү жазып көрүңүзчү, биз жооруп берели. Эгер түш бузулса, кайсы жерден кемчилик кылып атам деп ошол ишиңди оңдошуң керек, анан түшүң оңолот. Ишиңди оңдо, кемчилигиңди тапсаң анан түшүң оңолот. Аны сен ырым кылып койсоң ишиң оңолбойт да. Ошо кемчилигиң үчүн түшүңдү бусуп атат. Ишиңди оңдоп, кемчилигиңди таап, жоктун сөзүңөн, ички жан дүйнөңөн менен ошондон түшүң оңолот, ишиң оңолот. Ал жөн эле сууга айтып кой, ал жөн эле алдоо өзүнчү. Же бир ырым кылып кой, ал анан эң биринчи кемчилигин табыш керек. Кайсы жерден кетирип атам деп. Мен Салымбековду түш көрөм. Аскар Салымбековду. Барып айттым, байке түш көрдүм. Сиз ушундай экинчи этажга чыгып келатсыз, жана самолеттун трапында. Анан трап тартылып кетти да өтпөй калдыңыз депчи. Дагы бир башка нерселерди. Ошол кезде жана Мадумаров экөө парламентке чыгып аттылы. Не кылайын Арстан алай деген жок да. Айтчы кайра деп эле бир эки жолу угуп койду. Мисалга. Анысы кандай ошо ааламдык адамга, адамзат үчүн, керек болсо ошондой белгилүү адамдар үчүн дагы түш берилет. Ошондо ойлонуш керек эле, кайсы жерден кемчилик кетип атам, кандай кылсак болот? Сен бир ааламдык адам экенсиң, бир оюңа салып көрчү. Башка да кемчилик кетип аткандыр деп. Кийин да берилет, ошол кишиге деп бышкан эт экен, бирок элге тартылып атыптыр. Демек, может, ырыскысы элге кетет. Көрдүңүзбү? Ошо сыяктуу эле ар бир түштүн дагы ошондой бир чечилиши, же болбосо ошо закон катары берилет, же болбосо ошо бир буруш керек ал. Өзүн бурсанан ошо иши оңолот. Ишиңизге ийгилик, сизге таазим, бар болуңуз, көзүбүштү ачтыңыз. Рахмат. Сизге да рахмат. Динге берилип, ата-энени унутуп койсо боло береби? Сиздин оюңуз кандай? Ошол адам артта калган адам. Өзүн унутуп койду, эне атаны эмес, келечегин унутуп койду. Бул жакшы эмес. Бул жөн эле адашуу. Убакыт бүтүп калды, эми да бир аз кичине суроолорго жооп бере албай калдым. Мына урматтуу улуу журтум, келиңиздер. Эмнеден жаралыппыз? Ошол аурага калыптаналы дагы психологиябыз ошондо өзгөрөт дагы, анатомиябыз ошону аткарат. Жок дегенде жана эркек дегендей, эркектик аурага ээ болуп, эркектик анатомиябыз аткарылгандай, ааламдан жаралганбыз деп, ааламбыз деп, чындыкпыз деп, бир чыныгы сөздү сүйлөп, чындыкка үндөп, чындыкка жетелеп чыксаң эле анан жана палян, анан не болот, палянын баары эле артта калат. Анткени аны адам улуулук өткөндө ага барбайт дагы, кылбайт дагы, көңүлү дагы ага баспай калат. Ичкиликте эле жана башка өсүнөн өсү калып калат. Анатомия өзгөрүп кетсе, оосу сигарет тиштебей калат да, тиштегиси келбей калат. Майда нерсени каалабай калат. Бул эфирдин аты кут берүүсү. Экинчи, төртүнчү күнү бул түз эфирде болот. YouTube'да Арстаналай кут деп кирсеңиз болот. Facebook'тарда бар Арстаналай Абдулдаев деп, Жарстанбек Абдулдаев деп кирсеңиздер болот. Ошо YouTube'дан кайра-кайра угуп, сөздөрдү жаттап, жаңыланып, нурданыңыздар. Ошо көктөн буйрулган кыргызды ойготуучу
Адамзатты куткаруучу чоң энергиянын ээси Арыстанбек Абдулдаев кызматыңыздарда болду. Кийинки эфирде ошо саат 8-де, 2-4 күнү кечки саат 8-де түз эфирде жолукканча жаныңыздар, таныңыздар жазга айлансын, акка айлансын. Өзүңүздөр сак, ак, саламатта туруңуздар.